Мамаева Роза Ражаевна башында турган Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин демилгеси менен өткөрүлгөн иш-чара жалпы эле Кыргызстандагы мугалимдердин кесиптик майрамына арналып, 7 дуандан чогулган кесипкөй адистердин катышуусунда болду. Алгач жакында болгон Баткен жергесиндеги окуяда мекенин коргоодо курман болгон жарандарыбыз, жоокерлерибизди эскерип, алардын эрдиги, эл журтунун татыктуу тарбия берген мугалимдеринин дагы эсинде түбөлүк сакталып калары айтылды. Сыймыктуу кыргыз эли сыймыктанган азыр алтын чыгырып бир топ өзүнүн баягысына да берек тапшырып алды. Назарбек Алмековичка бүгүн биз улуттун сыйлыгы деген медальды бергизип турат. Анан ошол сыйлык гордость нации деп улуттун сыйлыгынын ушул залда бүгүн жалгыз Назарбек Алмекович алып отурат. Эми бул сыйлык жана олимпиадада туусун Кыргызстан көтөргөн, маданияттын туусун көтөргөн, дегенде кайсы тармак болбосун, кыргыз элин дүйнө жүзүнө тааныткан биздин ыйык бийик инсандарыбыз ушундай улуттуу сыйлык менен сыйланат. Агайдын бир аз көтөрүп койгонун себеби биздин кыргыздын маданиятына ат көтөрүүсүбүздүн этегин ардаган драматург, сценарист, кинорежиссер, эми ар тараптан төрт тарабы кылоодон биз сүйүп-сыймыктаган сут-суу болгон Жеңишгүл Өзбекова эжекебизге ушул сиздин колуңуз менен тапшырып алалы деп анан бир аз карап койдук. Келип берсеңиздер, Назарбек агай, Жеңишгүл Өзбековна. Аталган иш-чарага Жогорку кеңештин депутаттарынан, Билим берүү министрлигинин жетекчилигинен, ички иштер кызматкерлеринен жана башка коомчулуктун өкүлдөрүнөн чакырылып, ар кыл тармактагы алдыңкы кесип ээлерине атайын сыйлыктар тапшырылды. Майрамдык маанай жараткан бул күнү эмгеги менен эл сыймыгына ээ болгон эмгек каармандарынын айрымдары биз менен ой бөлүшкөн эле. Саламатсыздар. Менин атым Айгүл Рахмат. Мен алыскы Америка штатында Америкадан, Калифорния штатынан Голливуд шаарынан келдим. Не дейин, жалпы кыргыз элиме бул жактагы алыскы мекендеш Америкада жашап жаткан мекендештериңиздерден салам айткым келет. Бүгүнкү ушул мугалимдер күнүнө арналган жакшы маареке өтүп атыптыр. Ошол маарекеде бар жалпы эле мугалимдерди, анын ичинен жалпы эле кыргыз элимди куттуктайм. Ден соолукта болсун, элиме тынчтык болсун, жериме тынчтык болсун, деги эле ааламда тынчтык болсун. Бардыгыңыздарга ден соолук, кең келечек муундарыбызга, улууларга, жалпы кыргыз элиме бактылуу дөөлөттүү карлык, ден соолукта болуп, Америка Кош Штатына конокко келип кетиңиздер.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү салтанаттуу чогулуштун катышуучулары мен Турдунбекова Гулипа Сатыбалдиевна, Аккала районунун Шүкүрбек Бешеналиев атындагы орто мектебинин ардактуу мугалимимин. Бүгүнкү кечеде мен өзүм ардактуу мугалим наамын алдым. Бүгүнкү ушул жалпы Кыргызстан элинин жана мугалимдерди келе жаткан кесиптик майрамдары менен куттуктаймын. Жана баарына чың ден соолук, иштерине ийгилик, өлкөбүздө тынчтык болушун каалайт элем. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Мен Нарын районунун эмгекчил айылынан келдим. Атым Кожобердиева Эсенгүл Осмонкуловна. Эмгекчил айылындагы Нарын районуна караштуу Токтосун Байбураев атындагы орто мектебинде 36 жыл мугалим болуп иштедим. Бүгүнкү кечеге келин ушул ардактуу мугалим деген наамды алуу үчүн келдим. Алдыдагы келе жаткан мугалимдердин кесиптик майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Мугалимдерге кажыбас кайрат, ден соолук, эл ичинде тынччылык болуп, ошо эл ичинде балдардын сыйын көрүп, окуучуларынын урматын көрүп, аман эсен болушун каалайм. Рахмат. Жалпы Кыргызстандагы жалпы мугалимдерди чын жүрөгүмөн куттуктайм. Биздин келечегибиз балдарыбыздын колубузда. Ушу биздин балдарга талим тарбиясын билимин берип жаткан жалпы Кыргызстандык мугалимдерди чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ушу бүгүнкү иш-чарабыз абдан жакшы өттү. Ушу 7 дубандан чогултуп, райондордон жалаң алдыңкы жакшы кесиптин ээлерин сыйлыкка татыктуу кесиптештерди чакырып ушул жерге иш-чара өтүп жаткан Роза Ражаевна эжекеме ыраазычылыгымды билдирип, башымды таазим этким келет. Чоң рахмат жалпы Кыргызстаныма, жалпы дүйнө жүзүнө тынчтык каалайм. Өлкөбүздө тынчтык болсун, бакубат жашоо болсун, асманыбыз ар дайым ачык болсун. Сыйлык ээлери баарыбыздарга сыйлыгыңыздар көп болсун демекчимин. Мугалим келечектин устаты демекчи. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесиптер калаган жалпы эле өлкөбүздөгү келечек муундарга билим тарбия берип жатышкан мугалимдердин иштерине ийгилик каалап, жана дагы да өсүш кадамы боло берсин демекчибиз.